Туюм жөнүндө талдап, баалап, эсептеп жашаган, дайым ойлонгон аял абдан тез жана калыссыздык менен өзүнүн бүт табигыйлыгын ушуга жумшайт. Эң акылман жаратуучу аялды ар дайым кылдаат жана тунук сезе тургандай, дайым кыраагы кылып жараткан. Ал тургай айтылбаган ойлорду да уга алат. Түпкү туюм бул периштелердин үнү. Бирок түпкү туюм кайда да, шайтандын азгырыгы кайда экенин кантип түшүнүүгө болот? Баарына сезим менен, демек сүйүү менен жооп бергенге үйрөнгөн аялдын жүрөгү таза жана ал түпкү туюмун оңой уга алат. Ал эми башы менен жашаган аял периштелердин үнүн тыңшай албайт. Ал түшүндүрүүнү, далилдерди, фактыларды издейт. Бирок жүрөгүбүздү жараткан өзү башкарат. Ошондуктан жүрөктү тазалап, ниетиңди түздө, үлгүңдү өркүндөт. Ошондо сен эч качан периштелердин үнүн шайтандын азгырыгы менен чаташтырбайсың.